Салам достор, биз азыр куракты баштайбыз. Бул материал жылтырак материал. Буну 3,5 сантиметр кылып кыркып алабыз. Линейка менен тегиз чыябыз. Тегиз чыйып алабыз. Бул эмнеге кетет десеңиздер, бул курактын ортосуна жана четиндеги тумарчаларга кетет. Бир гана ошолорго керектелет бул жылтырак материал. Кээ биркилер эми коздош үчүн дагы башка жерлерде кошсо болот. Дагы көптөгөн курактарды үйрөнөбүз, Кудай кааласа. Азыр ушинтип чыйып алып, кыркып чыгабыз. Баса чойлуган жагыны мындай туурасынан эмес, туурасынан чоюлбаган жагыны коебуз. Ал эми берки жагына мындай ал жагына чоюлган жагын койсок болот. Себеби узун болгон материал кыркып алганыбыз ошол чоюлбаш керек. Ушинтип тегиз кыркып алабыз. Мынакей бүттү. Ал эми экинчи материалыбызды кыркабыз. Бул материалдын аты бамбук деген материал. Бул азыр бардыгы мода болуп аткан, баары ушунан тигип аткан материал бамбук болот. Бизде 300 сом турса керек. Четини кыркып коебуз, ашыкча жерлерине. Андан кийин мунун түгү болот. Жана көргөзүп кеткендей эле колу менен байкасак болот. Муну 3 сантиметрден кылып кыркып алабыз. 3 сантиметрден кылып чыйып, андан кийин кыркып алабыз. Бул материалдын түгү болот. Колуңуздар менен кармап көрсөңүздөр болот. Ошол жылма жагына каратып, жылма жагынан кыркып алабыз. Тегиз кыркабыз, тегиз кырксак курагыбыз дагы тегиз чыгат. Ушинтип кармап, жылма жагыны билип алабыз дагы, жылма жагынан баштап кыркабыз. Кимде машиналысы болсо, баягындай кырка турган бычагы болсо, анда дагы ушундай эле бүктөп алып, бирок көбүрөөк бүктөп, калыңдыкта бүктөп туруп кыркасыздар, оңой болот. Андан кийин ошо жылма жагынан баштап кырксаңыздар тегиз чыгат. Ал эми берки жагынан кылып кырксаңыздар, эми түк жагынан кырксаңыздар болбойт албетте, бирок кыйшык чыгып калышы мүмкүн төрөлүп. Бул материалды түбүнө коюп алабыз. Простинадан койсок болот. Иши кылса чоюлбой турган материалды, жуккан материалды түбүнө коюп алабыз. 20 сантиметрде кыркып коюп алабыз. Андан кийин бул материалдарыбызды ушинтип кыркканча эле тигип чыгабыз. Кичинекей кылып кыркып албайбыз, себеби ар кандай чыгып калышы мүмкүн размери. Ушундай ыңгайлуу мага билбейм. Кээ биркилер кыркып алышы мүмкүн. Ал эми буну тигип атканда дагы азыр айтып кеткендей эле түк жагына каратып, жылма жагынан баштап тигебиз. Ушул жерден баштап бурч коебуз. Бурчту дагы тартып туруп тигип алабыз. Эки жерге бурч коебуз, эки жагына. Бурчту ушинтип тегиз кылып эки жагын бирдей кылып тиксек,
Ошо тумарчабыз бирдей болуп жакшынакай кооз көрүнөт. Ошо төгүүдө ылдыйга каратып ушинтип тигебиз. Ошо мынакей колубуз менен эле белгилеп чылма жагынан баштап тигсек туура болот. Кайра бурчка келип бурч коебуз. Себеби ушундай ыңгайлуу болот жаңы үйрөнгөндөргө. Мынакей көрүп алыңыздар жакшы. Ар бир материалды тигип атканда тартып тигсеңиздер түз чыгат. Мына мисалы мына бурчту тартып коюп туруп андан кийин тиктим. Мыналарды тигип атканда, четтерин тигип атканда дагы түбүнкү материалыбыз бош болуп калса, кичине тартып койсок абдан түз чыгат. Себеби бош тигилген материалдын үстүнөн дагы басып тиккенде үстүңгүсү түз болсо дагы түбүндөгү материал бош болуп калган үчүн бырыш же болбосо кыйшыгыраак же болбосо бош болуп курагыбыздын көркүмүн бузуп коюшу мүмкүн. Закрепка мисалы берсеңиздер болот, бербесеңиздер болот. Себеби бул курактын үстүнөн да бир сыйра тигилип атпайбы, ошон үчүн бөтөрүндө гана берсеңиздер болот. Же болбосо четине айландырып тигип койсоңуздар деле абдан пышык болуп тигилет. Эми тигип атканда учунан тигебиз. Учунан нерсе чыгып кетпей 1 сантиметр же 0,2 сантиметр тигип коебуз. Вот. 3 катардан тигсек, эгер 3 катардан ушундай кылып учунан тиге турган болсок, 15 чыгат. Ал эми 4 катардан тигсек, 20 сантиметрден чыгат. Биздин курагыбыз 20 болгон үчүн 20 сантиметр кылыш үчүн 4 катардан тигип атамын. Сиз дагы если 3 катардан тигсеңиз 15 чыгат, 15 курак тигсеңиз ошондой 3 катардан тигип койсоңуз болот. Ал эми 4 катардан тигсеңиз 20 чыгат, 20 тигип койсоңуз болот. Мынакей. Эми буну айландырып, тегиз кылып тартып тигип чыгабыз. Мынакей. Эми чене алабыз. Бардыгы 20 чыгыш керек. Кичине бырышып калса, үтүктөп койсок абдан түз болот. Мисалы бул түз болуп эле калды, түз чыкты. Ал эми мындан да түз кылган. Сиз үтүктөп койсоңуз эле абдан түз болуп калат. Бирок арт жагынан баштап үтүктөңүз дагы. Мындай четтериндеги ашыкча материалдарды кыркып алабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.